Are you good? Okay. Bugün biz to be etişinin keler çaktagı formaсын үйрөнөбүz. Мурда болсо учур чактагы формасын үйрөнгөнбүз. Өткөн чакта кандай өзгөрөт үйрөнгөнбүз. А келер чакта бардык жактарда to be эмне болот экен? Will be деп өзгөрөт экен. Мен болом, сен болосуң же сиз болосуз дегенде will be. Ал болот дегенде will be. Биз болобуз да will be. Силер болосуңар да will be. Алар болот will be болот экен, бардыгы окшош экен. Бул жерде will деген жардамчы этиш be болууга кошулуп келер чакты көрсөтүп жатат. Ар дайым китепте сүйлөмдөрдү окуганда will'ды көргөндө эмне деш керек экен? Келер чактагы кыймыл аракетти көрсөтүп турат деп ойлонуш керек экен, Will be. Will деген кыймыл аракетти билдирген сөз менен келет экен, Болом, will be, болом. Мисал үчүн, I am a nurse десек эмне болот? Мен азыркы учурда киммин? Медсестрамын. Мен медсестра болгонмун десек кантебиз? I was a nurse. Ал эми мен медсестра болом окууну бүткөндө, болом десек эмне дейбиз? I will be a nurse. Буну бөлүп койбойбуз, I will a nurse дебейбиз. Анда түшүнүшпөй калат. Эмне will be, will эмне жөнүндө сүйлөп атканын түшүнбөй калат. Ошон үчүн толук айтыш керек. Will be деп кошуп айтыш керек, I will be a nurse. Мен медсестра болом. Сиз повар болосуз. You will be a cook. Сиз повар болосуз дегенде эмне экен? You will be a cook. Ал dentist деген эмне? A dentist тиш доктор, Ал тиш доктор болот. He will be a dentist. Ал тиш доктор болот, аял адам. She will be a dentist. Биз кимдер болобуз? Биз мугалимдер болобуз. Кантип айтабыз? We will be teachers. Бул S эмне үчүн кошулуп жатат? Көптүк түрдө айландырыш үчүн, мугалимдер. We will be teachers. Биз мугалимдер болобуз. Силер инженерлер болосуңар. You will be engineers. Алар механиктер болушат. Кантип айтабыз? They will be mechanics. Демек, кыймыл аракетти келечекте эмне болот экенбиз ошону көрсөткөндө will be-ни колдонот экенбиз, Will be. Мисал үчүн, мен бул жерде сүйлөмдөрдү жазып койдум. Үч чакта, I am a nurse. Мен медсестрамын, учур чак. I was a nurse. Мен медсестра болгом, өткөн чакта. I will be a nurse. Мен медсестра болом, келечекти көрсөтүп жатат. Am, was, will be. Үчөө тең эмне экен? Үчөө тең to be этишинин формалары экен. Ушул сүйлөмдөрдү көргөндө эмне деп ойлонуш керек? Кайсыл чакта турат деген суроо бериш керек. Өзүбүздөн сурашыбыз керек. Кайсыл чакта турат? Бул to be, бул дагы to be, бул дагы to be'нин формасы. Кайсыл чакта турат? I да бул учур чакты айтып атат, өткөн чак, келер чакты айтып жатат деп түшүнүшүбүз керек экен. Ошондо сүйлөмдү которгондо турат которот экенбиз. Кайсыл чакта? Мен медсестрамын, учур чакта. Мен медсестра болгонмун, өткөн чакта. Мен медсестра болом, келер чакта боломун. Ар бир жакка каратып, ар кандай сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек азыр. Мисал үчүн, you are a cook десек кандай болот? You are a cook. Сен поварсың. Сен повар болгонсуң десек кантип айтабыз? You were a cook. Сен повар болосуң. You will be a cook.
Ал аял тиш доктор. She is a dentist. Ал аял тиш доктор болгон. She was a dentist. Biz эмнебиз? Биз мугалимдербиз. Азыр, кандай болот? We are teachers. Biz мугалимдер болгонбуз. We were teachers. Biz мугалимдер болобуз. Окууну бүткөндө кандай болот? We will be teachers. We деген кыймыл аракетти билдирген сөз менен чогуу келип жатат, Андан кийин ким экенибизди андан кийин айтып жатабыз. We will be teachers. Силер инженерлер болосуңар. You will be engineers. Силер инженерсиңер. Азыр болсо эмне дейт? You are engineers. Силер инженер болгонсуңар. You were engineers. Алар механиктер. Азыр, кандай болот? They are mechanics. C менен H тамгасы К деген тыбышты берип жатат, Mechanics. Mechanics эмес, mechanics. Ч деп окуйбуз, К. Алар механиктер болушкан. They were mechanics. Алар механиктер болушат. They will be mechanics. Will деген жардамчы этиш эмнени көрсөткөн? Ар дайым келечекте боло турган кыймыл аракетти сүрөттөйт экен, Качан гана will'ди көргөндө жана will'га кайсыл кыймыл аракетти билдирген сөз кошулганда келечекти билдирет экен. Демек, to be этиши учур чакта ар кандай жактарга карап өзгөрөт экен. Өткөн чакта дагы жактарга карап өзгөрөт экен. Келер чакта дагы жактарга карап өзгөрөт экен. Бирок келер чак оңоюраак, себеби бардык жактарда окшош болуп жатат. Өткөн чакта was, were менен берилет экен. А учур чакта am, are, is колдонулат экен, Ошондой өзгөрөт экен жактарга карап. Үйгө тапшырма. Мен ушундай кылып азыр жаздым го, ар бир сүйлөм. 3 сүйлөм жаздым, бир жака. Ошондой кылып ар бир жака 3төн сүйлөм түзгүлө. You'га, he, she'ге ар бирине, we'ге, you'га, they'ге. Ар бирөөнө 3 чактарга карата сүйлөм түзгүлө. Эмне кылыш керек? Жазыш керек, көрүш керек, угуш керек, сүйлөш керек, Жазып атканда окуп, сүйлөмдү өзүңөр окугула. Себеби кайталоо аркылуу биз эсибизде калат, Жазуу аркылуу, угуу, көрүү, сүйлөө аркылуу эсибизде калат. Андан кийинки сабакта болсо ошол сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмгө өткөрөбүз жана таңгы сүйлөмгө өткөрөбүз. Азырынча, bye bye, have a good day. See you later. Bye bye.